Мексикада банги заттарынын айынан өрөй учурган зомбулук күч алууда. Соңку 10 жылда 70 миңден ашуун киши курман болду. Көбү катал кырдаалда өлгөн. Шайтан заманында жашап жатабыз. Банги кылмыш топтору кишинин башын куюу, сөөктү мүчөлө сыяктуу мыкаачылыкка барууда. Айрымдары Санта Морте же өлүм деп аталган сектага мүчө. Санта Морте сектасын банги заттары менен шуулдангандар, жанагы кылмыштарды жасагандар колдонушат. Рим католик чүркөсүнүн клериги бул сектаны шайтандын иши деп эсептейт. Чүркөө ага каршы күрөшүүдө, экзорцизм жасап күрөшүүдө. Менин атым Владимир Хернандес. Мен эмне үчүн Мексикада экзорцисттер көбөйүп жатканын иликтеген келдим. Биздин дүйнө Мексиканын жиндерин тазалоо. Мехико шаарынын жумушчу аймагы. Шейшемби. Бул Падре Франсиско Ботиста. Бүгүн ал оорукчандар үчүн атайын сыйынуу өткөрүүдө. Чиркөөдө киши толо. Көбү илдетинен арылуу үмүтү менен келген. Башкалар болсо шайтан кирип акыл эсин ээлеп алды деп корккондон улам келишкен. Алар Падре Ботиста жардам берет деп ишенишет. Ал сыйынууда элди шайтанга каршы үгүттөөдө. Душман даяр турганын эстен чыгарбаш керек. Ал коркуунун, шек саноонун, ишенбестиктин, жек көрүүнүн жана өкүнүүнүн уруктарын себүүдө. Падре Ботиста экзорцизмди жасай алат, же жиндерди кубалай алат. Ал бизди акыл эсин шайтан ээлеп алган кишилерди көрүүгө чакырды. 1 саат өтпөй мына буга күбө болдук. Кыйкырык кайдан келип жатканы түшүнүксүз. Адегенде биз аны көрө албай жаттык. Бирок кыйкырыгын укпай калууга мүмкүн эмес эле. Бул окуя башталганына 10 мүнөттөй болду. Аялды колунан кармап турушат. Жанында турган жигит да акыл эсин шайтан ээлеп алып, жинин ушул чиркөөдө экзорцизм менен чыгарткам дейт. Аялды тынчытууга аракет кылса болгон жок. Башын чайкап, умтоп жаткансыйт. Аялдын аты Лилиана, 23 жашта. Ал 1 жылдан бери жин ээлеп алгансып өзгөргөн. Мындайды Падре мурда да көргөн. Сыйынуу кызматын үзгүлдүккө учуратпай улантууда. Лилиана психикалык илдетке чалдыккан деп ойлогон мүмкүн. Бирок Падре Ботиста андай дебейт. Бул аялды 4 арбак тынчын алып жатат деди ал бизге. Аял чиркөөгө келгенде бул арбактар андан чыгат. Sacramentos, sacramentales, lugares sagrados, oraciones y todo eso, y siente un odio, una furia muy fuerte. Ыйык жерде ыйык сөздөр айтылып, алар ачууланат, жек көрөт. Ушундан улам булар психикалык илдетке эмес шайтанга кабылганын билсе болот. Ар кандай тилде сүйлөп аябай күчтүү болуп кетишет. Кээде оордунан көтөрүлөт. Мындайды психикалык оорулуулар жасабайт эмеспи? Лилиана жөнүндө билиш үчүн аны менен Педро Ботистанын үйүнө келдик. Чиркөөдө эл арасында кыйкырып чуу салган айым азыр тынчып калды. Лилиана жакын ардагы провинцияда жашайт. Психология боюнча студент экен. Ал чиркөөдөгү сыйынууга дайым катышат. Илдети жок. Банги заттарын кабыл албасын айтууда. Pues lo que yo sentía era que algo se introducía en mí. No sé cómo explicarlo. Башка бир киши денемди ээлеп алгандай болот. Мен эмне айтканымды, эмне кылганымды билбей калам. Өтө кызык, түшүндүрө албайм. Бир нерсе кирип мени билгениндей тейлейт. Algo mueve mi cuerpo. Ella vivió
Муну бирөө каргап койгон. Өзү абдан жакшы адам, жүрөгүндө жаманы жок. Ар дайым чиркөөгө жардам сурап келет. Аны караган клерктер мени жардамга чакырышты. Лилианага шайтандан арылтуу дубасы же экзорцизм жасалганына 24 саат болду. Me siento mejor, solamente que en estos momentos Мен no өзүмдү puedo жакшы controlar сезип mis калдым. ojos. Азыр Pero me болгону siento көздөрүмдү bien. башкара Dormí албай muy bien жатам. anoche Бирок y жакшы элемин. Өткөн pues todo түнү normal. жакшы уктадым. Sí, Баарысы ya- жайында. ya Түндө esta албасты noche баскан ya жок. no me volvió aquello. Сенин үй бүлөң буга катуу кабатыр болуп жатабы? Debe haber sido muy difícil. Ооба, абдан. Лилиана сыяктуу абалга туш келгендер көп. Por lo menos casos como los que... Мен бир айда 2 же 3 кишини карайм. Арбак кирип албаса да, башкача бир абалда болгондор келет. Күнүнө 4-5 жөнөкөйрөөк абалдагылар да келет. And before you didn't see that. Мурда ушундай болчу эле. No, antes no lo veía, o sea, antes sí... Жок, мурда көрчү эмесмин. Мурда ушундайга туш болдум деп келгендер өтө сейрек болчу. Muy ocasional. Мексика боюнча экзорцизм жасап бер. Башкача айтканда, акыл эсимди ээлеп алган арбактарды чыгар дегендер көбөйүүдө. Муну психиатрлар да байкоодо. Исмаил Васкез шизофренияны иликтеген психиатр. Мехикодо да сабак берет. Анын оюнча, эсимди арбак ээлеп алды деген кишилер иш жүзүндө психикалык илдеткеле кабылып калышкан. Hay dos escenarios fundamentales básicos. La epilepsia. Эки түшүндүрмө бар. Биринчиси эпилепсия. Кишилердин талмасы кармап, кусуп, анан башыма шайтан кирди деп ойлошот. Vomitar, tener reflejos vagales como si estuvieran posesionados por el demonio. Экинчиси шизофрения. Буга чалдыккандарга көзүнө кош көрүнүп, кулагына үндөр угула берет. Аны Кудай же шайтан деп ойлошот. Escuchar que les habla la Virgen o el demonio. Ошентсе да Исмаил экзорцизм зыяндуу деп ойлойт. Экзорцизм керек болсо психикалык илдетке чалдыккан кишиге жардам болушу мүмкүн. No hace daño que los exorcicen. Antes al contrario. Анын зыяны жок. Экзорцизм кээде кишилерди тынчытат. Бирок кишини толук сакайтуу үчүн дарылаш керек. Психиатрлар карашы керек. Una atención profesional de la salud mental. Жакын арадагы чиркөөдө падре Карлос Триана кечки сыюунуу кызматын өткөрүүдө. Ал дагы экзорцизм жасай алат жана бул өнөрдү башка клериктерге үйрөтүү кыймылына мүчө. Падре ар бир чиркөөдө экзорцист болушу керек деген. Eso es una ley canónica de la iglesia. Toda diócesis debe tener por lo Мексикада бул чакырыкка өтө чоң маани беришип, дээрлик ар бир чиркөөдө бирден экзорцист пайда болду. Мехикодо 7 бар. Шайтан дегенди жеңиш үчүн экзорцисттер армиясын түзүү керек. А эмне үчүн Мексикага көбүрөөк экзорцисттер керек деп ойлойсуз? ¿Por qué? Porque últimamente Анткени se акыркы han учурда эркектерде, notado аялдарда жалпы коомдо шайтан аралгандай көрүнүштөр күчөп, ойго келбеген зомбулуктар жасалууда. Баңги заттарын ташып сатуу, кишилерди барымталап кетүү, аларды кулчулукка сатуу, порнография дегендер көбөйдү. la trata de blanca, la pornografía. Бир 1990-жылдардан бери Латын Америкадагы баңгизат соодасынын чордону Колумбиядан Мексикага ооду. Андан бери баңгизатка байланыштуу кылмыштар эбегейсиз өстү. Барган сайын алар ары ырайымсыз, ары мыкаачы болуп келет. It's almost impossible for Mexicans not to be reminded of the violence that is affecting them every day. Мексикалыктар күн сайын тирукмуш кылмыш жасалганын укпай кое албайт. Гезит бетин ачсаң эле атышып өлгөн, көпүрөгө асылган, баштан аяк куралданган кишилердин сүрөттөрүн көрөсүң. And some pictures, they just speak for themselves. A war over cocaine trafficking is sweeping through Mexico, killing thousands. Local radio said that 2 vans had been found nearby, stacked with AK-47 assault rifles and grenades. Мексикалыктар айласы төнгөндөн дуага кайрылганын түшүнсө болот. Santa muerte, esta es mi suerte, he luchado para vivir y aquí yo sigo muy fuerte. Santa muerte, este es mi orgullo. Айрымдар жоопту Мехиканын Тепе токунушундагы өлүм фестивалынан издешет.
Бул өлүмдүн тарапкерлери үчүн жылдын негизги үй бүлөлүк окуясы. Скелеттер катаал делген бул ишенимдин символу. Бул жайылып бараткан кыймыл. Учурда Мексикада 8 миллиондой сыйынуучулар бар. Көпчүлүгү өлүмдүн колго жасалган сүлөкөттөрүн алып келишет. Тарапкерлер Санта Муэрте же өлүм аларды коргойт, айыктырат жана жардам берет деп ишенишет. Энуркета Ромеро Мехико шаарындагы эң чоң коомдук храмды тейлеп келет. What can Santa Muerte protect us from? Өлүм ишеними бизди эмнеден коргой алат? Уулуңуз абакта жатса, андан сураныңыз. Кызыңыз спидке чалдыктыбы, андан тилениңиз. Тамак аш жетишпей жатабы, андан сураңыз. Айрым учурда булар аткарылат. Ал абдан мээримдүү. Кээде өлүм культу нарко барандор менен кызматташып кетет деп кооптонбойсузбу? Жок, таптакыр. Биз эркин өлкөдө жашайбыз. Медиа менен католик чиркөөсү каалаганын айта берсе болот. Убакыт көрсөтөт. Жаман же жакшы деп сүйлөй беришсин. Бир эле Кудай бар. Ага этият мамиле кылуу керек. Гезиттерде жазылган бул жаман нерселерге көнүп деле калдык. Salen en los periódicos cosas feas, pues ni modo, te acostumbras. Santa Muerte, esta es mi suerte. Цепито конушу көпчүлүк үчүн барбаш керек деген жер. Анын маңзат жана кылмыштарга байланыштуу сыр бар. Бизге негизги топтон адашпоо керек деп эскертишти. Бирок мен эмне үчүн эл өлүм сектасына берилип кетерин билгим келди. Өлүмгө сыйынуу кылымдар жана цивилизациялардан бери келаткан алтыгүл түбү ацтектерге барып такалган мексикалыктардын байыркы салты. Фестивалда тарапкерлер берилгендигин көрсөтүшөт. Алар өз ишенимин жарыялоо максатында боенуп, жасанып алышат. Ал мага көп жакшылык кылды. Чындыгында моуларды ал мага көп жерден жардам берген үчүн кийдим. Өлүм мага көп колдоо көрсөттү. Мен абдан берилгендиктен өтө тилендим. Баңгизат чегип, химиялык заттарды жыттачумун. Кудай эне мага жардам берди. Ал маңзат колдонгонду токтотууга көмөктөштү. Абактагылардын көбү өлүмдүн тарапкерлериби? Ооба, көптөрү өлүмгө жана Иса Мальвердеге сыйынышат. Булар абактагыларга жана жаман жолго түшкөндөргө жардам беришет. Бул культтагылардын соңку толкуну маңзатка байланыштуу кагылыштар күчөгөн учурга туш келүүдө. Хосе Гил Олмос уюшма кылмыштуулук жөнүндө тынымсыз жазып жүргөн журналист. Ал баңгизат топтору өлүм тобуна көп санда кошулуп, культту жаманатты кылып жатканын аныктаган. Өткөн жылдан бери адамды курмандыкка чалып өңдүү өлүм культуна тиешеси бар фактыларды ашкарелеген бир нече жаңылыктар болгон. Алар кылмыштуу топко мүчө болуу үчүн өлүм храмындагы бирөөнү өлтүрүшү керек. Ал зомбулуктун масштабы менен ырайымсыздыгы өсүп жатканын айтууда. Мексиканын тарыхында мынча көп адам ушундай ырайымсыз жол менен өлтүрүлгөн учур катталган эмес. Жаш балдар мындай кылмыштарга барган фактылар болгон эмес. Мен адамды жиликтеп, башын алып, ичеге карынын чуап салган фактылар тууралуу айтып жатам. Педро Батистаныкына кайтып келсек, ал жиндерин тазаладым деген адамдарды бизге жолуктуруу үчүн топтоп коюптур. Росалея жакындары Педро Батистадан жардам суроого көндүргөнгө чейин өлүмдүн тарапкери болуп келген. Сиз шайтандан бошонгон учурда эмне болду? Сүрөттөп бересизби? Es una sensación muy extraña. Бул бир түшүнүксүз сезим. Сенден денеңден бир нерсе бөлүнүп чыгып жаткандай сезесиң. Бул кызыктай бир ачылыш. Бир нерсе чыгып жатканын билген, бирок сыздаткан учур. Бул аябай оорутат. Duele mucho. Yo era una persona muy violenta, violenta hacia los
Мен бошонуу үчүн Педро Франциско менен 7 жыл жүрдүм. Өзүмдү жаман сезгенде ал күнүнө 3 жолу экзорцизм жасоого туура келчү. Бул аябай катаал күрөш болду. Мени 8-9 адам кармап турчу. Мен өтө ырайымсыз адам болчумун. Мен сүрөт, ыйык сууга, апама, эжелериме карата өтө катаал элем. Педро Батиста Даниэлдин окуясы абдан кыйын болгонун айтууда. Зомбулук дайыма тынчсызданткан маселе. Siempre pido que haya alguien esté conmigo porque no es que tenga miedo, sino porque son muy violentos algunos de ellos. Мен дайыма бирөөдөн жанымда болууну сурайм. Коркконумдан эмес, себеби айрымдар абдан ырайымсыз жана күчтүү келишет. Ahí en mi casa tengo un oratorio, le está haciendo la oración, entonces salí un momento fuera de la. Сиз интервью алган Даниэлдин окуясы да ушундай болду. Бир жолу мен ага дем салып, сыртка чыгып кайра кирсем, ал мени отургуч менен коюп жиберди. Отургуч оор болчу. Ал аны жеңил эле көтөрүп мени көздөй ыргытты. Биз Борборгаладан түндүктү көздөй 2 саат учуп, Мексиканын эң бай шаары Монтеррейге келдик. Бул шаар АКШ чегине жакын жана Маңзат согушунун чордонунда. Мен өз чиркөөсүнө таандык бул картелдерге каршы руханий согуш жүргүзгөнүн айткан динаятчы менен жолукканы жатам. Педро Эрнесто Каро экзорцисттердин эл аралык бирикмесинин мурдагы вице-президенти. Ал көпчүлүгүн ырайымсыз криминалдар түзгөн ондогон адамдарды тазалаган. The Santa Muerte is the call that is being used by all our dealers, narco dealers. Санта Морте бардык маңзат сатуучулар жана бул коркунучтуу ишке тиешеси барлар колдонгон секта. Өзгөчө ырайымсыз жол менен киши өлтүргөндөр. Бардыгынын болбосо да алардын көпчүлүгүнүн Санта Мортеге байланышы бар экенин аныктадык. If not all, most of them are related with the cult of the Santa Muerte. Педро Каро түз эле картелдин мүчөлөрү менен сүйлөшкөнүбүз өтө кооптуу деп айтты. Бирок ал өлүм сектасынын бир тарапкери абакта отурганда сатанизмге өтүп кеткенин эч качан унутпайт. He was in charge to cut in pieces the bodies, and he said that he do it when they were alive. Ал адамдын денесин жиликтегени үчүн соттолгон. Ал адамды тирүүлөө эле кыйнаганын, адамдар кантип ыйлап, жалбарып жатканын көрүп рахат алганын. Don't do it. And he was laughing until they then put in a sack. Another. Some of them. Жандары чыкканга чейин күлүп, андан соң мүшөккө салганын айткан. Айрымдары тирүүлөө өрттөлгөн. It's incredible. This what we are living now. Was it difficult? Мындай адамдарды тазалоо кыйын болдубу? Yes. Ооба. Because no many priests believe. Педро Каронун окуясын жана ал сүрөттөгөн ырайымсыздыкты угуп, мексикалыктар эмне үчүн бул чиркөөнү шайтанга каршы ыкма катары көрөрүн жана экзорцизмди жиндерден арылуунун жолу деп эсептерин түшүндүм. Азыркы папа да муну колдогондой. Ал шайтанга каршы бардык тараптан, анын ичинде экзорцизмди колдонуу аркылуу күрөшү керек деп эскерткен. Бирок Ватикан муну ачык айтууга батынбагандай. Алар маек куруудан баш тартышты. Биз Вера Круз аттуу кичинекей штатка багыт алдык. Бизге жолугушубуз керек болгон бир адам бар экенин айтышты. Ал массалык экзорцизм менен алектенет. Эл анын айлык иш-чарасына өлкөнүн бардык аймактарынан келишет. He's there, he's arrived, he's waiting. Ал бул жерде, ал биз менен көрүшөт. We actually are allowed into the mass. Педро Франциско Угалде бул иш менен 30 жылдан бери алектенип келет. Кайсы бир деңгээлде легендага айланып калган. Бирок ал Ватикан интервью беришимди жактырбайт деп айтып, камерага тартууга уруксат алуу үчүн бир нече сааттык сүйлөштөр керектигин белгиледи. Бул жумшак гана башталыш. Бир аздан соң өзгөрөт.
Renunciemos a toda la idolatría, renunciemos a todo espiritismo y magia. Жасалма кудайдан, сыйкырчылыктан баш тарталы. Renuncian y renunciamos a Satanás. Шайтандан жана анын жолунан баш тартабызбы? Renuncian al culto a Өлүм культунан баш тартасызбы? muerte. Бизге атайын жер бөлүп беришти. Падре Угальде медиада көрсөтүлгөндөр саргылт маанайда деп тынчсызданып алды. Бирок ал шайтандан күмөн сынагандарга муну көрсөтүүгө көндү. Ватикан бул ишке макулдук бериптир. 2 жылдан кийин падре менен иштешүүгө алдыңкы жин кубар динаятчысын жөнөткөн экен. Purifica mi alma antes de que me Тиги дүйнөгө чейин менин рухумду тазала. Баш шаламандык башталды. Ал Кудайдан жардам сурады. Retírate de la presencia del Altísimo. Кудай турганда кетип кал. Адамзаттын балдары турганда жок болуп кет. No hay nada que te pertenezca. Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Михаил Архангел бул күрөштө бизди коргойт. Шайтандын бузуклугуна жана сыйкырына каршы биздин жаныбызда бол. San Miguel Arcángel. Дал ушул үчүн алар бул жерде. Чиркөөнүн артында жин дарыган делген 10 чакты киши турат. San Rafael Arcángel. Чиркөө кызматчылары жүрөгү айлангандар үчүн чака камдап коюшкан. Santos ángeles custodios de nuestras familias. Падре Угалде кишини ээлеп алган шайтанга түз кайрылууда. Exorcízote in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Эч качан кайтып келбес болуп, жогол чык. Кудай ата баланын наамы менен дубалайм. Ичкилик же тамак аш аркылуу кирген болсоң, кусунду менен чык. Бизди бир бөлмөгө чогултушту. Бул жерде падре Угалде шайтан алды делген кишилер менен бетме-бет отуруп иштейт. Анын айтымында могул аял сыяктуу болуп, айрым кишилерге көп жолу кайталап дуа салыш керек. Аялдын бетин тартпагыла дешти. Бирок шайтанды айдап жатканда кишинин жүзүнөн көп нерсе байкаса болот. Have you ever felt afraid? Шайтанды көргөндө жүрөгүңүз түштү беле? Muy al principio, no puedo negarlo, claro que sí, es una realidad terrorífica. Эң башында чынымды айтсам албетте жүрөгүм түштү. Папа Пол 6 бул шайтандын турумунан кабар берген нерсе деп мүнөздөгөн. Como una realidad espiritual de un ser. Ал куу жана кишини бузат. Ал адамдын турмушуна ар тараптан таасир этип турат. Y pervertidor del género humano, que actúa en las distintas circunstancias de la vida del ser, de los hombres. Шайтанды айдап чыгууну бир нече жолу өз көзүм менен көргөндөн кийин селейип калдым. Ватикандын көрсөтмөлөрү так. Экзорцизм жүргүзүүдөн мурун ар бир адамдын акыл эсин адис текшерүүсү керек. Бул көрсөтмө аткарылганына көзүм жетпеди. Психиатр Исмаил Васкес адистер Мексиканын чиркөөсүнө каршы эмес. Аны менен бирге иш алып баруусу керек дейт. Mire, realmente el hecho de que se le practique un exorcismo. Биздин маданиятыбызга шайтанды айдап чыгуу жөрөлгөсү өөн эмес. Ал зыян келтирбейт. La cultura que vivimos. Y si no le hace daño, pues tampoco le hace mal, ¿no? Бирок дарыгерлер бул биздин маданиятыбыз деп эле экзорцизмге барбагыла дей алышпайт. De la salud mental no puede decir no te exorcicen. Эгерде бирөөнө дей турган болсо, ал адам бизден коркуп дарыланууга келбей коет. Te exorcicen o nos agreden o nos descalifican o simplemente dejan de ir a la consulta. Мен Мехикодагы Падре Ботистага жолуга кетейин дедим. Ал биз жолуккан 23 жашар Лилианага дуа салды. Лилиананын макулдугу менен бизге берилген тасманы көрөр замат
Мындай видео эмне үчүн саламаттыкты сактоо эскертүүсү менен коштолорун дароо түшүндүк. Eso no importa. Cualquier momento y cualquier lugar es propio. Падре Батистанын айтымында Лилиана менен дагы иштеш керек. Бирок мен өзүм эмне болуп жатканымды билгим келди. Мен экзорцизмди бир нече жолу көргөндөн кийин жаман түш көрө баштадым. Кыйкырык чыкса эле кыжылат болуп жатам. Бул эмнеден кабар берет? Bueno, puede ser que sea la sugestión de que de repente Сиз түшүндүрүүгө мүмкүн эмес болгондой кинодогудай нерселерди көрүп, сестейип жаман таасирге бир аз ачылып калсаңыз керек. Кишинин үрөйү тез эле учат, катып калышат. Бирок кээде куулуп чыккан шайтан экзорцизмди карап турган адамга кирип кетип, алардын айласын кетире башташы ыктымал. personas que estuvieron en la oración de exorcismo y que los esté perturbando. Мексикага болгон саякатымдын соңу жылына өтүүчү арбактарга багышталган күнгө туш келди. Бул күндү өлкө боюнча белгилешет. Эл жакындарын эскерет. Бирок баңгизатка байланыштуу зомбулуктар күчөгөн сайын ар бир кишини өлүм тооруп тургандай. Мексикалыктардын өлүмгө же экзорцизм өнөктүгүнө карата мамилеси кандай болгон күндө да ашынган зөөкүрдүк чулгаган өлкөдө чиркөө динаятчылары да ашынган чарага барышууда.